Мына Кыргыз өкмөтү менен ушул Өзбекстан өкмөтүнүн ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп, сүйлөшүүлөрдүн негизинде кечээ күнү Ош, Андижан жүргүнчүлөрдү ташуу каттамы ачылды. Бул каттам бир күндө Кыргызстан тараптан 18 каттам жүрөт экен. Ошол эле мезгилде Өзбекстан тараптан Андижандан Ошко 18 каттам. Мындайча айтканда 36 каттам болот экен бир күндө. Алардын аралыгы, жана интервал деп коебуз, 20 минуттан экен. Бул Оштогу достук өткөрүү пунктунан өтүшөт. Ошондуктан кечээ күнү башталган экен, бир аз кыйынчылыктар болуптур. Себеби дегенде ошол жерде жүргүнчүлөрдү жанагы чек арадан биздин чек арачыларыбыз кезекке коюп, ошол жерде бир аз кечигүүлөр болуптур да жана маршруттарданчы. Ошондуктан мен кайрылып кетет элем ошол чек ара кызматынын жетекчисиге, бажы кызматынын жетекчисиге, ошондой эле өкмөт көзөмөлгө алып, ошол жерге жакшы шарттарды түзүңүздөр. Эгерде ошо текшерүүчү терезелер аз болсо, кошумча терезе ачыңыздар ошол жерге. Бул колдооду, бул каттамды биз колдошубуз керек. Себеби дегенде, эгерде жакшы жүрүп кеткен болсо, бул Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чоң жетишкендик, бул достук болуп эсептелет. Эки мамлекеттин ортосундагы бул бекемдик. Андан тышкары башка шаарларда да ушундай каттамдар ачылышы толук ыктымал. Ошондуктан мен дагы өкмөткө, Алмаз Акунжанов, сизге суранып кетет элем. Ушул көзөмөлгө алып, эч кандай тоскоолдуктар болбосун, ошол жерде жүргүнчүлөргө жакшы шарттарды түзүп берип, буну колдоого алыш керек деген ой пикирди айткым келип атат да. Себеби мына өзүбүздө кыргызда жакшы сөз бар, алыскы туугандан жакынкы кошуна деп. Биз жакынкы кошуналар мамлекеттер менен жакшы ынтымакта жашасак, жакшы бири-бирибиз менен алака боло турган болсок, мен ойлоймун, жакшы көрүнүш болот деген ой пикир бар да. Ошондуктан сөз түрдө муну көзөмөлгө алыш керек. Жакшы контролдо бериңерди мен талап кылып кетем. Рахмат.